Assalamu alaykum dostlar. Bugun sizlarga son жаңылык күз келди, кышка даярдык дегендей бүгүн өйрөк кайнатабыз. Өйрөк кайнатуунун дагы бир ой жолу. Өйрөктү шекерге чылабастан туруп, башка жол менен кайнатуунун жолун сиздерге тартып көрсөтөбүз. Анда эмесе кеттик. Азыр биз бул өйрөктү ажыратып алдык. Казанга жалпысынан алдык эле шекер салдык. Эми сууну коебуз. Ушундай банка менен өлчөп куюп алабыз. 4 литр коебуз. Мына экинчи литр. Мына үчүнчү литр. Шекерди полный эритип аралаштырабыз. Анан отту жагабыз дагы кайнатабыз. Экем аралаштырып алабыз. Шекер менен сууну абдан аралаштыргандан кийин ушул сыяктуу сироп болуп калат. Сироп болгондон кийин анан буну өрүктү салгандан кийин кайнатсак, өрүк туп-турук кете чыгат. Мынакей достор, суубуз кайнап даяр болду, сиробубуз. Эми өрүктү салабыз. Достор, суу менен сахар кайнагандан кийин мындай туп-турук болуп калат экен. Андан кийин азыр өрүктү салабыз. Мен сиздерге айтып коеюн, 7 кило өрүккө 4 литр суу, 6 кило шекер кетти. Эми азыр өрүктү салабыз. Дана ширин өрүк болсо, чагып кош койсоңуздар дагы аябай сонун болот. Мынакей азыр өрүктү салып алдык жалпы. 7 килограмм өрүк салынды азыр. Эми муну 30 мүнөткө дымдап коюп турабыз. Туугандар, менин видеом жаккан болсо, менин каналыма катталып, дагы башкаларга дагы бөлүшүп коюңуздар. Мына достор, эми коюп атабыз.